Ошмуда бабалар баскан ыйык жол аттуу кереге кеңеш уюштурулуп, Кыргызстандын өнүгүүсүн камсыз кылуу максатында иштелип чыккан идеологиялык жана стратегиялык багыттарды камтыган баяндамалар жасалды. Иш-чара Манас эпосунун үзүндүү айтуу менен башталды. Негизинен билим берүү, эл агартуу тармагында, экономика жаатында, география жаатында, кыргыз эли, кыргыз жери, дин, тарых, маданият деген бардык жалпы мамлекеттик тил деген бөлүмдөрдү бириктирип, бүгүн биз кандай жол менен мамлекетибиздин мамлекеттүүлүгүн сактап калабыз, бабалар басып бизге чейин жеткирип, ыйык жол менен келген улуттук баалуулуктарды, улуттук идеологияны кийинки муунга кантип өткөрүп беребиз деген сыяктуу эң актуалдуу темалар камтылган. Кеңешме президенттин улуттук дем дүйнөлүк бийиктик уңгу жолу жөнүндө жарлыгынын ишке ашыруу максатында уюштурулган. Ага жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, мектеп мугалимдери, жогорку окуу жайлардын окутуучулары катышты. Бул аянтча Ош шаарында жайгашкан бардык билим берүү башкармалыгына баш ийген мугалимдер жана орто жана жогорку окуу жайлар тарабынан профессордук окутуучулук жамаат баары биригип кантип балдарды тарбиялоодо ушул доктринаны иш алып барабыз. Чачкын болбостон, ар ким өз билгенин кылбастан мугалимдер менен жогорку окуу жайлары системалуу бир багытта иш алып барсак деген маселени чечиш үчүн кереге кеңеш уюштурулуп жатат. Кереге кеңеште окумуштуулар мамлекеттик тил, улуттук идеология, экономика, кыргыз тарыхын өзүнө камтыган мазмундуу баяндамалар менен жалпы коомго чакырык жасашты. Жогорку окуу жайында иштеп жаткандарга, студенттерге аябай жакшынакай ушу жогорку темга айтканын негизинде тарбиялык сааттарды өтүү, конкурстарды уюштуруу, иш-чараларды уюштуруу жана ошондой эле ар түрдүү спорттук мелдештерди уюштуруу, себеби спорттук оюндар дагы, улуттук оюндар дагы улуттук баалуулуктарга кирет. Эске салсак, президент Садыр Жапаров улуттук дем дүйнөлүк бийиктик уңгу жолун кабыл алуу жөнүндө жарлыкка 2024-жылдын 18 декабрында кол койгон. Уңгу жолдун негизги максат мамлекеттик, коомдук, саясий, жарандык институттардын ишин бир нукка салуу болууда. Аны менен нарктуу, мекенчил, жоопкерчиликтүү жарандарды калыптандырып, кубаттуу мамлекет куруу зарыл. Элина Майрамбек кызы, Бигелди Абжапаров, Ошмо жаңылыктары. Ар дайым жалпы адамзаттык баалуулуктарды аныктоо талабын коет экен.